Майга карата Кыргызстанда коронавирус жуккандар менен байланыштуу болгондордун жалпы саны 3139 адам. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык чам штаб кабарлады. Анын маалыматына караганда, бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөргө жараша өзгөрүп турушу ыктымал. Ал эми обсервацияда 874 адам жатат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул элде 756 адамга жукту. Алардын 8и кайтыш болгон, 504 бейтап сакайып кеткен. Коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал абад шаарларында жана Ат Баш районунда 10-майга чейин. Ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. 1-майдан тартып айрым чектөөлөр алынды. Өлкөдө учурда 9 лаборатория иштеп жатат. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетекчиси Абдыкадыр Жороев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында 9-нун ичинен 3-өө мобилдик лаборатория. Бул лабораторияларда 30дан ашык кызматкер иш алып барууда, деди Жороев. Учуудан мурун бардыгы учурдагы кырдаалды эске алып, стандарттык процедуралардан өтүп, дене табы өлчөнүп, коронавирустун жоктугу тууралуу күбөлүктөрү каралып жана жеке коргонуу каражаттары текшерилди. Аэропортто күнүнө 2 жолу дезинфекция жана жалпы тазалоо жүргүзүлөт. Нур Султан менен Алматы шаарынын ортосундагы абак аттамдарын жандандырууну президент Касым-Жомарт Токаев жарыялаган. 4-майдан тарта Казакстандын дагы 4 шаарына каттамдар иштей баштайт. Индияда коронавирустун айынан 140 миллиондон адам ишсиз калды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чектөөлөрдөн улам кызматкерлерди жумуштан бошотуу жумушсуздуктун деңгээли 8ден 26% чейин жогорулаткан. Индияда 35 күндөн бери катаал карантин чаралары колдонулууда. Жакын арада чектөөлөр жумшара тургандыгы күтүлүүдө. Индияда жалпы ооругандардын саны 35 034 кишиге жеткен. Алардын ичинен 1147 киши көз жумса, 8889 адам айыгып чыккан.